Bismillah. Жасалма қаш, жасалма кирпик бойынша насаатыңызды айтып қойыңыздарды сұранамыз. Урматтуу мусульман энелер, эже карындаштар, жасалма қаш болбойт, қаш терген болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу тыйым салган. Өзүбүздүн кашыбыздан өткөн чырай жок. Өзүбүздөн өткөн, ушу кирпигибизден өткөн, Кудайым бергенден өткөн чырайлуу кирпик жок. Ошон үчүн буну өзгөртүүгө эсептелинет. Буну мындайча айтканда, тагйирил халк деп коет. Алла Таала кандай жаратса, мен башкачараак кылам деп атасыз да? Бул чоң күнөө. Бул шайтандын анты, шайтандын касамы. Касам ичкенде, мен азгырамын бенделериңди, бенделериң өзүнүн жаралуусун өзгөртөт деген. Бул жаман нерсе. Ошондуктан сураныч, жасалма каш, жасалма кирпикти токтотуңуз. Сиз имандуу, бактылуу болгонду каалайсызбы? Токтотуңуз. Алла Таалам сизге берген чырай, ага эч ким андайдан башка чырайды бере албайт. Жасалма өзү сөзү деле айтып атпайбы? Бул жасалма, акыйкат эмес. Жасалма каштын, жасалма кирпиктин бактылуулугу да жасалма. Чыныгы каштын, чыныгы кирпиктин бактылуулугу да чыныгы бакыт болот.